Саламатсыздарбы менин кичинекей бөбөктөрүм. Сиздер менен кайрадан жүз көрүшүп отурганыма мен аябай кубанычтамын. Себеби бүгүн сиздерге дагы өзгөчө конокторду чакырдык. Өзгөчө таланттуу кичинекей биздин бөбөктөр силерге атайын өзүнүн өнөрүн тартуулайын деп алыскы жолдон бери келип отурушат. Анда мен сиздерди бөбөктөр менен тааныштырып кетейин, а сиздер кунт коюп экранга жакын отуруңуздар. Келиңиздер, анда көптөн күткөн биздин коноктор менен тааныштырайын. Биздин алдыда отурган кичинекей бөбөктөрүбүз Баткен областан, тиги Баткендин Лейлек районунан келген Арузат бийчилер тобу. Ай азаматсыздар. Маанайыңыздар өтө жакшы экен, а? Ооба. Досторум, жакшы келип алдыңарбы? Ооба. Жолдон чарчаган жоксуңарбы? Жок. Ай азамат. Жөжөдөй болуп, сонун сапсары кийинип алыпсыңар, а? Мен кандай кийинип алып турмун? Жарашып турбу? Ооба. Силер сонун кийинип келдиер деп мен да жакшы кийинип келбедимби атайын силер үчүн. Таанышалыбы? Ооба. Менин атым Нурболот байке. Ким байке? Нурболот байке. Ай азаматсыңар. Азыр четинен баштап таанышабыз. Мен айтканда, менин атым Нурболот дегендей, өзүңөрдүн жашыңарды айтып, анан атыңарды айтып кете бересиңер, а? Баштадыкпы? Кызык болуп атат эле атыңар ким экенин. Баштадык, айта бер. Фатима. Канча жаштасың, Фатима? 8 жашка. 8 жашта. Фатима 8 жашта экен. Андан кийин? Менин атым Самира, мен 7 жаштамын. Менин атым Хайфиза, мен 7 жаштамын. Менин атым Элина, мен 9 жаштамын. 9табы же 8теби? 9. Точно. Макул. Андан кийин? Менин атым Самира, мен 8 жаштамын. Бүгүн атың окшошпу Самира? Ооба. Эки Самира бар турбайбы бул жакта? Ооба. Андан кийин? Менин атым Аделя, мен 7 жаштамын. Менин атым Жебек, мен 9 жаштамын. Менин атым Сымбат, мен 9 жаштамын. Менин атым Айша, мен 6 жаштамын. Менин атым Ажа, мен 6 жашмын. Ажарга бир кол чаап коелучу Ажарга. Ажар, сен эң кичинекей турбайсыңбы? Ооба. Молодец. Ажар, медалың жакшы экен, а? Ооба. Ай азамат. Андан кийин? Менин атым Аруке, мен 9 жаштамын. Менин атым Сузан, мен 8 жаштамын. Ай азаматсыздар, жакшы. Мен азыр силердин төшүңөрдөгү медалыңарды, бул дипломуңарды көрүп таң калып атам да. Муну каяктан утуп алдыңар? Би ордо конкурсунда. Би ордо конкурсунан, фестивалдан утуп алдыңар. Ал эми фестиваль каякта өттү? Фестиваль Каякта өттү эле, ойлонолу, каякта өттү эле, каяка келип бийледик элек биз. Каяка келдик элек? Мен десем Бишкекке келбедик эле. Бишкекке. Силер менен дагы силерден карама каршы силерди утам дегендер дагы катыштыбы башка бийчилер? Алар каяктан келди? Казакстандан. Орустар келди. Орустар келдиби? Орустар, Өзбектер. аралаш экен. Аралаш бекен. Ооба. Силер Баткен Лейлектен бери келип туруп бутчтадыңарбы? Биз экинчи кийин экенсиңер, экинчи места. Экинчи месте алдык. Биринчи местен да силер алдыңарбы? Биз экинчи месте. Бирди ким алып кетти? Биздин чоңдор. Чоң кыздар. Силердин эле Арузат группасынан алып кетти. Четтен келген конокторго такыр орун бербей койгон турбайсыңарбы? Мына ушуга бир кол чаап коелучу келгиле. Баарын утпаган турбайсыңарбы? Ай азаматтар, ал жакта канча бий бийледиңер? Көп бийледик. Эки бий бийледиңер. Жок, бир эле. Көп бийледик. Шыгырса көп бий бийлеген турбайбызбы? Ай азаматтар. Негизи мага бир бий дайындап келдиңерби? Ооба. Кандай бий дайындап келдиңер? Балалык. Балалык? Ооба. Ай азаматтар. Сонун бийлейсиңер, э? Ооба. Мен анда мактанып досторум айта берейин, мен толтура досторум көрүп отурат. Айта берейин, жакшы бийлейт. Уят кылбайсыңарбы? Жок. Келгиле анда бөбөктөр, өзүңүздөр көргөндөй Баткен областынын Лейлек районунан келген Арузат бийчилер тобу кичинекей бөбөктөрү сиздерге балалык бийин бийлеп береткен, экранга жакын отуруп көңүл бөлөлү.
Силердеги канча бий билесиңер мындай жаттап бийлеп жүргөн? Көп эле. Элеби? Мага ким айтып санап берип коет? Сен санап берчи. Жок, көп эле. Көп эле. Аттарын билесиңерби? Ооба. Аттарын билип берип койгулачы. Балалык. Биринчи балалык. Баю-баюшки. Ошодо көп бийлер бийлегенбиз. Ай азаматтар, мага кызык болуп атат. Силер айтып атпайсыңарбы жана? Анан биз багы катталарын бийген кошулабыз да. Молодец. Мен дагы бир суроо берейин, Жана айтып атпайсыңарбы, Казакстандан, Өзбекстандан, Орусиядан бизге бийчилер келди депчи? Анан силер алар менен достошуп тааныштыңарбы? Жок. Эмнеге? Алар бизге жакпады. Жакпадыбы? Жок, алар бизге жакты. Жакты, бирок Только аттарын билбейбиз. аттарын сурабайт белеңер аттарын бар. Убакыт жок эди да. Убакыт жок болуп калдыбы? Шашылыш бийлеп эле кетип калдыңар. Биз үчүнчү бийледик. Үчүнчү бийледик, ошого тааныша албай калдык. Тааныша, ата мындай таанышкыңар келдиби? Аларга жакшы экен коноктор. Ай азаматтар, алар кандай бий бийлешти? Зор. Класс, жакшы эле. Нумай биз көргөнбүз. Өздөрүнүн аларда улуттук бийлерин бийлешти да биз сыяктуу. Жакшы. Индийский бийлер шакта. Силерди ата-энеңер тапшырып электен бери ким алып келди силерди? Биз болсо Жол машина менен келдик. Эжеиңер ким? Ажамал Максатбековна. Айжамал эжей турбайбы силердин эжеиңер, Эжеиңер жакшы көрөсүңөрбү? Аябай жакшы көрөсүңөрбү? Эжеиңер урушабы силерди? Жок. Айта бер дем, эч кимге айтпайм. Урушпайт. Силер бийден калып калганда кичине Урушпайт. Калбайбыз биден. Уруп калсаңар багындай дейт. Эчтеке болбойт дейт. ооба, урушпайт. Атак урушпайт. Жөтөлүп калсак багы үстүңөргө кийгиле. Ким эле? Аты ким эле? Ажар. Карачы, эстеп калыптырмын, Ажара суп-сулуу кыз болчу. Ажара, жакшы келдиңби? Жолдон чарчаган жоксуңбу? Жок. Сен мага сүйлөп бересиңби? Ажара микрофон бар сүйлөбөй. Ажара, сен сүйлөп берчи мага, көз сүйлөшөчү, дос бололчу көз. Ай азамат. Эжең жакшы көрөсүңбү? Сен канча жаштан баштап бийге катышасың? 5 жаштан бери. Азыр канчадасың? 6. О, Ажара 1 жылдан бери бийге катышып атыптыр, Ай азамат. Апаңды жакшы көрөсүңбү? Апаңа салам айтып койчу, могу камераны карап туруп. Апа, мен сизди жакшы көрөм деп кой. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Мен 7-чи каналда отурам де. Мен 7-чи каналдан отурам. Ага сарсына болгоңуз жакында барам де. Ага сарсына болу. Жакында барам. Жакында барам. Мага манты жазап коюңуз да. Маманты жазап коюңуз. Ай азамат. Соны сүйлөйт экен Ажара, Ооба. Эң кичинекей бөбөңөр турбайбы? Ооба. Баарыңар жакшы Бизге көрөсүңөр. да жагат. Бизге да жагат. Айша. Кучактап кыз келет, но кучактасак ол Жин келип кетет. Сып кетет да. Жинденип кетет. Ооба. Чөкмөйт туш керек турбайбы? Ажара, сага эжелериң жагабы? Баарын жакшы көрөсүңбү? Эже, мен сиздерди жакшы көрөм деп койчу. Эже, мен сиздерди жакшы көрөм. Ай, кошак койгула. Азамат, кыйын экенсиңер. Силер ата-энеңер ушундай ийгиликтериңерди көрүп сүйүнөбү? Ооба. Эмне деп айтат? мынча сонун иш кылдың. Мынча сонун дейт турбайбы? Ооба. Бизди ата-энелерибиз телевизордо көрүп турбайбы? Телевизордо көрүп турат, ооба. Ооба. Ооба, мен да таң калдым, телевизордо көрүп турушат, Да. Мен жанагы эми эжеиңер тууралуу айткым келип кетти. Эжеиңер кандай нерселерди үйрөтөт силерге? Көп бийлерди. Мындай оюн ойнойбуз. Айжамал эженин ар бириңер бирден жакшы сапатын айтасыңар, кезек менен. Дайындап турасыңарбы? Кол көтөрүп айталыбы, жок, кезек менен айталыбы? Кезек менен айталыбы. Жок, кол көтөрүп. Кол көтөрүп. Баштадык. Сулуу. Урушпайт. Ома, главный урушпайт, эң жакшы сапат. Сен? Жакшы болуу керек. Анан апабыз бизди жакшы көрөт да. О, жакшы. Андан кийин
Мээримдүү. Айжамал эже кандай? Жакшы. Жакшы, урушпайт. Акылдуу. Айжамал эже акылдуу. Айжамал эже кандай? Сулуу. Главный Айжамал эже сулуу үчүн гол чаап коелу. Баарыбыз биргеликте Айжамал эже сиз сулуусуз деп чогуу кыйкырабыз, а? 1 жок, мен 3 чейин. 1 2 3. Айжамал эже сулуусуз. Ай баракелде. Анан жанагы мен эмени эстеп кеттим. Тиги жолдо канча убакыт жол жүрүп келдиңер? Bir Күн жол жүрүп салдыңар. Сары менен жеткенбиз. Кечинде уктабадым. Уктабадыңарбы? Кечинде уктабадык, уйкусу келди. Качан уктадыңар анан? Биз сары менен уктаганбыз. Таңга жук уктап калыпсыңар, а? Ооба. Эме, жолдон тамак иштиңерби? Ооба. Эмне тамак иштиң? Лагман. Лагман иштиңер. Яздагы жедик. Жакшы, жакшы. Мен дагы акчам жок, лагман жегим келет, алып бербейсиңер мага. Алып бересиңерби? Ай, жакшы, азаматтар. Ажара мандай жакшыбы? Эмечи? Мен деген нарымдан болом да. А мен Баткенди, Лейлекти көрө элекмин. Ана мен ошо конокко чакырсам, барсам болобу? Качан чакырасыңар мени? Өзүңүз калганда келем. Өзүм каалаганда барсам болот. Ар дайым эшик ачып тозуп аласыңар. Ай, азамат. Мен силерди кантип тапсам болот Лейлекке барып? Эмне деп айтам? Өтө атактуу арыз ат бийчилер тобу каякта деппи? Силерди Лейлекте баары тааныса керек, Ооба. Балсын. Жакшы. Анан негизи баягы бийден тышкары дагы Лейлекте бир конкурстарга катышасыңарбы башка? Ооба. Көптөгөн конкурстарга билдейби? Ооба. Силерди баары таанып чакырышат турбайбы? Ооба. Мындай конкурстарга катышасыңарбы? Чет тили, же информатика болобу, же болбосо кружок. Мектептен катышпайсыңарбы? Кружокко катышам. Кол көтөрүп айта бер. Мен бишерге барам. Каяка? Бишер. Току. Сен жанагы түймөтүп турбайсың, Анан мончокторду жасайт. Ай, азамат, карачы кандай. Сен айтып койчу. Сүрөткө барам. Кандай кылып? Сүрөт тартасың, сүрөтчүсүң. Ай, азамат. Мен англис тилиге барам. Каяка? Англис тилиге. Hello, how are you? Деп барат, I am from Kyrgyzstan да. Сен? Мен орус кружокко барам. Орус тилге. Всем здравствуйте, деппе. Ай, азамат. Сенчи? Мен сүрөткө барам. Сүрөткө? Мен сүрөтүн тартып берчи. Мен айттым. Сизди тарта албайм. Сен тартып бересиң бе? Тартып бересиң, а? 5. Ай, азамат. Кол чаап коелу. Баарыбыз ажаранын маанайын сурап коелучу. Ажара маанай жакшыбы? Жакшы отурасыңбы? Апаны сагынган жоксуңбу? Сагындыңбы? Сагынган. Сагынды. Ай, азамат. Апасы кече эле келбеди беле? Апасы каяктан келди кече? Апасы Бишкекте? Апаң Бишкектеби? Бишкекте уктайт. Уктайт? Биякта өзүлөрүнүн Бишкекте үйү бар экен да. Биз Бишкекке Лейлекке көчүп келгенбиз атама. Көчүп келген кайра Бишкекке келдиңерби? Лейлектен чыгып Бишкекке барабыз. Атама келгенбиз да, атам Лейлекте жашайт. Азыр ошондо атаң Бишкектеби же Лейлектеби? Лейлекте. Силер Бишкектесиңер. Көчүп келгенбиз. Көчүп келдиңерби? Жакшы, жакшы. Бишкекте да үйүңөр барбы? Өлө бай экенсиңер анда, Молодец ай. Байкем өзү жалгыз жашайт жака Бишкекте. Байкең Бишкекте жалгыз жашайт. Байкеңкине келген турбайсыңарбы? Байкең сени ойнотуп, парктарга алып чыктыбы? Биз өзүбүз Скайпаркка барганбыз. Кайсы паркка бардыңар? Скайпаркка. Нелерди көрдүңөр аякта? Ошо айтып бергилечи. Жыландар бар бекен? Бир монда идишке салып коюп тураларды. Дагы Оюндорду көрдүк. Мындай ката горка бар экен, ошодон түштөн жүрөгүм түшүп калат. Ооба, мен түшүп. Ал эми азыр Жүрөгүм чыгып кетет. бул силерди эфирге биз атайын силерге эфирде жасап койдук да. Биздин эфир силерге жактыбы? Ооба! Кандай экен? Аябай. Силерге айттым 7-чи каналга келесиңер, Балапан шоу деген программага катышасыңар деп. Сүйүндүңөрбү телевизорго? Ай, азаматтар. Ажара эмнени санап атасың? 7-чи каналда. Сен 7-чи канал санап аткан турбайсың бе? Ой, жетти деп. Ай, азамат. Ажара сен санаганды билесиңби?
Санап берчи бизге. Канчага чейин? 100га чейин. 100ге чейин? Ажара. Достор. 6 жаштагы Ажара 100ге чейин санаганды билет экен. Бирок биз 20га чейин гана санаганды текшерип көрөбүз. Кана Ажара башта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Болду, жетекчи деп. Ажара мендин жаксына туруп, ол таап коелучу. Ажара, сага санаганды бирөө үйрөттүбү? Апам үйрөттү. Апаң үйрөттү. Ай ата, апаң сонун экен, сананы үйрөтүп койду. Кошуларды раса билет экен да. Кошуларды дагы кошуп саласыңбы? Давай. Ажара, 1ге 1ди кошсо канча? 2, 2ге 2ни кошсочу? 4. Кол чабалы Ажара. Ажара баарын акылдуу турбайбы, Мени таң калдырдың Ажара. Биз дагы таң калдык. Мен билбейт эдим бул. Сен билбейт болчусуң, Мен дагы. 100ге чейин санаш. Ажара, сен окуганды билесиңби? Окубай турам, сен де барам. Эми бар экен. Эми окууга барасың. 7 жашка толсо барат экен бул. Мектепке. Садикке барбайт экен бул пока. Ажара, сен эме тамгаларды билесиңби? Айтып көрчү мага баш жагын. А, Б деп. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Е, К, Д, К, Д, Е, Ё, Ж. Ой. Силерчи, достор, Мен билем. Ажаранын билбей калган нерсесин үйрөтөсүңөрбү? Ажарага эмнелерди үйрөтөсүңөр? Тамгаларды. Тамгаларды, Ооба. Жакшы. Анан Окушту үйрөтөбүз. Ооба. Бийди билет үйрөтөбүз. Өтө жакшы. Мен азыр монтип туруп байкабай саатымды карасам, убакыт өтүп кетти да. Силер деген өлө кызыктуу экенсиңер да, сонун нерселерди айтып атып, мен убакыт кантип өтүп кеткенин билбей калыптырмын. Өлө кызыктуу кылып сүйлөп бердиңер, Азаматтар. Силер мурунда сүйлөп жүрдүңөр беле башка жактарда? жок, мен Биринчи жолу чыгып атабыз. Биринчи жолу. Бирок сонун сүйлөп койдуңар, Ай, Азаматтар. Мен ар дайым бөбөктөргө бир суроо берем. Баардыгы туура так жооп беришет. Силер жооп берет экенсиңер, көрөйүн, Бул дүйнөдө биз үчүн эң кымбат ким? Апа. Ай, Азаматтар, кол чабалабы келгиле. Анда мындай кылалы. Кезек менен апа, мен сизди жакшы көрөм, салам деп айтабыз. Камераны карап. Силер кое тургула. Бирден айтасыңар. Силер болсо бул камераны, силер болсо бул камераны карайсыңар, Баштадыкпы? Баштадык. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Салам. Салам, апа. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Салам. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Салам. Катурат. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Салам. 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 Атаңарды бирөөңөр да жакшы көрүп кеткенсиңер, Мен жакшы көрөм. Анда мындай кылалы, баарыбыз чогуу ата, мен сизди жакшы көрөм деп кыйкырып коелу, 1, 2, 3. Ата, мен сизди жакшы көрөм. Ай, Азаматтар, кел кол чабалы эми. Бөбөктөр, силерге чоң рахмат биздин эфирге келип бергениңиздерге. Дагы да келип тургула, макулбу? Дагы көп бийлерди үйлөнүп, кружокторго катышып, ар кандай өнөрүңөр менен. Мен да кубанычтамын. Мен да аябай кубанычтамын. Биз келип турсаңар, биздин эшигибиз силер үчүн ар дайым ачык. Силерди биз кубануу менен сүйүп тозуп алабыз. Келип ушундай сонун маек куруп берсеңер болот, Макул. Чоң рахмат. Мынакей, көрдүңөрбү бөбөктөр, кандай сонун кичинекей биздин бөбөктөрүбүз өзүнүн сонун таланттарын силерге арнады. Өтө кыйын кыздар. Силер дагы ушинтип жакшы бир кружокторго, бийлерге, комузга, спорт жаатына катышып, өзүңүздөрдүн өнөрүңөрдү сынап, биздин дал ушул эфирге келип, мен менен отуруп маек курсаңар болот. Биз силерге кантип байланышабыз деп кызык болуп жаткан болсо, алдыдагы көргөзүлгөн номерлерге байланышсаңыздар, сиздерге сөзсүз түрдө жооп берет. Ал эми биз эфирибизди алдыга карай улайбыз.
Достор, өзүңөр билесиңер, бизде азыр Роза апабыз күтүп турат. Ар дайым кызыктуу жомокторун айтып берет. Андыктан кунт коюп экранга жакын отуралы дагы Роза апабыздын жомогун көрөбүз. Саламатсыңарбы, менин кичинекей бөбөктөрүм. Анда эмесе бүгүн дагы бир жомок окуп берейин. Ал жомок кичинекей чабан деп аталат. Илгери бир кедей киши Сараң байдын коюн кайтарып күн өткөрчү экен. Ал киши тоодон түшпөй күндө кой артынан жүрүп, үй бүлөсүн багып, эптеп жанын багып жүргөн болот. Анын бир баласы, анан 3 кызы болуптур. Бир күнү ал киши күндөгүдөй эле коюн тоонун башында кайтарып жүрсө, аба ырайы бузулуп, айлананы туман каптап, кайтарып жүргөн койлорун жоготуп жиберет. Койлорун эмес, тиги киши үйүн дагы таба албай, бир коктунун ичине келип, чоң бактын түбүндө көпкө отурат. Бир кезде күн ачылып, туман тарайт. Койчу киши эми гана койлорун издегенге аракет кылат, бирок күн кечкирип кетип, дагы койлорун таба албай калат. Ал турсун үйүнө да абдан кеч келет. Келсе үйүндө баласы да жок болуп, аялы менен 3 кызы баланы издеп таппай, алар дагы чарчап араң келген болушот. Кой баккан киши капа болуп, эч сөзгө келбей жатып алат. Эртең менен Сараң байга көрүнбөй баласын, анан койлорун издеп чыкса, жалгыз баласы бир үңкүргө койлорду айдап кирип, кол салган карышкылардан сактап калган болот. Таң атканга чейин койлорду сыртка чыгарбай кайтарып отуруп, уктабай чыгат. Баласын, анан койлорун тапкан тиги киши абдан сүйүнүп, баласынын эрдигине таң калат. Анткени бала үңкүргө жакын келген карышкырды таш менен башка чап, чалажан кылган болот. Атасы жарадар болгон карышкырды таяк менен чаап өлтүрүп, терисин тетири сыйрып, койлорду айдап үйүнө келет. Келип карышкырдын терисин базарга алып чыгып сатат да, саткан акчага мылтык сатып алат. Бир күнү бала атасынын мылтыгын алып, тоого чыгып аюу атат. Анан атасы кечинде койлорду айдап келгенде айтат: "Ата, мен бүгүн тоодон аюу атып алдым. Анын терисин дагы сыйрып базарга сатпайсызбы?" десе, атасы таң калып: "Кантип? Коркпой атып алганга жетиштиң. Сен эмес, мен аюуга жанына бара албайм." Бала болгон окуяны айтып берет. Аюу мени көрбөй эле мага жакындап келе берди. Качан мага жакын келип калганда аюуну мылтык менен башка атып жиберсем, аюу 10 кадамдай басып барып жыгылып калды. Анан мен ал жерден кетип калдым. Баланын атасы бул сөздү укканда баласынын эрдигине баа берип, ойлонуп, анан баласына айтты: "Балам, сак бол. Эгер мылтык атылбай калса эмне болмок? Сен азыр жашсың. Деги сак бол" деп өз оюн айтты да, баласынын башына сылап койду. Эртең менен койлорду балага дайындап коюп, айынын терисин сыйрып, дагы базарга алып барып сатып, ал акчага бир ат сатып алды. Эми өзүнө жакшы болду. Анткени койлорду ат менен кайтарып, жыргап эле калды. Бирок Сараң байдын кантип кутулуп кетүүгө амал таппай жүргөндө, дагы баласы кеңеш айтты: "Ата, мен койлорду кайтарып турам. Сиз атка болгон жүктү жүктөп, башка жака көчүрүңүз. Анан байга коюн тапшырып берип, кетип калабыз." Атасы бул сунушка макул болуп, башка жакка алган үйүн, анан үй бүлөсүн көчүрүп, баласынын айтуусу менен кеч кирген кезде байдын үйүнө койлорду айдап келип, анан түнү менен кетип калып, Сараң байдан кутулуп, эркин жыргап, куунап жашап жатып калышкан экен. Мына балдар, акылдуу бала ушундай болот. Ата-энесине жардамчы болот, ата-энесинин сөзүн угат, ата-энесине эч качан каяш айтпайт, атасына, апасына дем күч берет.
Ошон үчүн балдар акыл эстүү болгула, ата энеңерди эч качан сөзүн укпай койбогула. Анда эмесе сак саламатта калгыла, кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламат болгула. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй биз сонун жомокту көрүп алдык. Роза апага чоң ыраазычылык билдиребиз. Мен силер менен коштошпойм. Кийинки эфирден кайра эле көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.